Курманбек стадиону Жалал-Абадтагы эле эмес, Кыргызстандагы алгачкы эл аралык стандарттарга туура келген стадиондордун бири болот. Анткени мында гибриддик талаа жасалды. Гибриддик талаа 20% жасалма, калганы табигый газон болот. Ошону менен катар мында жарык берүүчү мунаралар жана чоң экран коюлду. Прожекторлар настройка болот. Булар мас күндө 1-2 күндө бүтүп калабыз. Ошондой эле элдердин коопсуздугу үчүн, оюнчулардын коопсуздугу үчүн полный поляны ограждение кылдык. Эл көрө турган жагын кованный айнектер менен коебуз. Элдер оюнчуларга ар кандай болот. Таш кыргып турат, бутул кыргып турат, ошолордун вандалыш үчүн, коопсуздугу үчүн айланасын полный тосуп бердик. Биз азыр стадиондун VIP бөлмөсүнө кирдик. Мында олтургучтар жаңыланып, килем төшөлүп, ошондой эле айланасы моундай терезе менен дагы тосулган. Стадиондо жалпы 5000ге жакын орундук бар. Анын ичинен 2,5 миңдей олтургучтар жаңыланып, актоо, сырдоо иштери жүргүзүлгөн. Жылыштар жакшы, Кудай кааласа, эми Кудай буйруса, ушундай стадиондордо балдарды гана уже тренировка алып, эл аралык деңгээлде турнирлерди өткөзүп, Кыргыз курама командасына жакшы балдарды даярдаганга мүмкүнчүлүктөр берилип атат, жасалып атат. Биз мындай шарттарды, мындай условияларды эгемендүүлүктү алгандан бери эле күтөбүз. Эгемендүүлүктөн бери биринчи жолу ушундай эл аралык стандарттык деңгээлдеги стадиондор курулуп атат дейбиз. Стадиондун имараты дагы толугу менен оңдоп түзүүдөн өткөрүлдү. Аны менен катар ушул сыяктуу иш бөлмөлөр дагы толугу менен оңдолуп, ага атайын заманбап техникалар сатып алынды. Бул жер болсо спортчулардын кийим алмаштыруучу жайы. Мында өзүңүздөр көрүп тургандай ушундай эмеректер менен дагы камсыз болгон. Бул бөлмө атайын спортчулардын белдештерден кийин, машыгуулардан кийин жуунусуна ылайыкталган. Мында ушул баардык жуунучу жайлар айнек тосмолор менен тосулган. Эми курулуш дээрлик аяктай электигине байланыштуу бул жерлер ушул абалда экендигин айтышты. Мындан кийин ушул айнектер атайын караңгылатылат экен. Ошо международный талаптар кандай талап койсо ошонун баарын аткарганга аракет кылдык. Ошондой эле ошо судьялардын өзүнө башка жаңы компьютерлер коюп бердик. Комиссарларга компьютерларды, эмеректерин жаңылап бердик. Ичи жагына келгенде ичи жагы 100% бүтү деп айта алам. Стадиондун аймагына кирип кеткен бир катар объектилер аныкталып, уруксатсыз курулган имараттар буздурулуп, короосу тосулду. Андан сырткары мына ушундай жеке менчикке берилип кеткен жерлери дагы кайтарылып, чакан эс алуучу жайы пайда болду. 15 майга Кудай буйруса пландаганбыз, бүткөрөбүз. Жана ошончо 15 май күнү ачылыш шаземин өткөрөбүз деп. Бүгүнкү күндө ошол гибриддик талаа бул спонсорлор, демеушилер тарабынан болуп атат. Калган андан тышкаркы иштер жергиликтүү бюджеттин эсебинен жасалып атат. Буга улай эле Курманбек стадионунун айланасындагы дал ушул эки көчө дагы оңдолуп жатат. Азыркы учурда Манас көчөсүндө асфальт төшөө иштери жана темир бетон курларды жаткыруу иштери дээрлик аяктады. Ал эми Маяковский көчөсү болсо асфальтталууга даярдалып жатыптыр. Маяковский көчөсү дагы ошол Осмон көчөсүнөн ушул Манас көчөсүнө чейин кеңдиги 14-15 метрге чейин кеңейтилет. Ал эми бул Манас көчөсү болсо 8 метрге чейин кеңейтилди. Мына сырткары мына стадиондун астындагы машина коюучу жайлар дагы булар дагы толугу менен 2 күн 3 күн ичинде бүтүрөбүз. Спортчулар аябай көп кызыккан спортчулар, бирок условиялар жок болуп, баардык көчөлөрдө жүргөн болчу да. Азыр мындай шарайыттар, оңгай шарайыттар болуп, балдарын занимать эткен мына жашынакай ушундай стадиондор керек болуп атпайбы? Обязательно керек. 30 жылдан бери кыйла болгон эмес, каралган эмес. Бирок жакшы өзгөргөн болсо кубанычтабыз.
шарттары жакшы, бүт шарттары. Мисалы душтары, бүт бардыгы стандартка жооп берет да. Буга чейин Камчыбек Ташиев абалын жеринен көрүп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жана стадиондун жетекчилигине эскертүү берип, оңдоп түзөө иштерин тездетүүнү тапшырган. Белгилей кетсек, Курманбек стадиону 1967 жылы ашар жолу менен салынып, жалпы аянты 4 гектарды түзгөн. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.